Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Апрель окуясына 5 жыл. Буга байланыштуу бүгүн президенттин катышуусунда бир катар иш-чаралар болмокчу. Ала Атуу аянтында мамлекет башчысынын катышуусу менен митинг болот. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, мамлекет башчы митингде сөз сүйлөйт. Андан кийин президент Атамбаев 7 апрелде окко учкан 87 кишинин сөөгү жаткан Ата бейит көрүстөнүнө барып эскерүүгө катышат. Апрель окуясынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлат. Аягында Бишкектеги форум ишканасынын жанында Апрель окуясынын курмандыктарынын арбактарына багышталып Куран окулат. 2010 жылы 7 апрелде мурунку президент Курманбек Бакиев бийликтен кулаган. Нарында апрель окуясынын жалган баатырына иш козголду. Мындай маалыматты Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Алардын айтымында Нарын районунун Чет Нура айылынын тургуну Сейитбек Осмон Алиев алдамчылык жол аркылуу мамлекеттен 750 миң сом алган. Ал 2010 жылдын 7 апрель күнү облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын жанында жардырылган заттан улам жыгылып колум сынды деп облустук ооруканага кайрылган. Натыйжада облустук соттук медициналык экспертизанын номери 157 корутундусунун негизинде убактылуу өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттен алгач 50 миң сом алган жана 2013 жылы турак жай алууга 700 миң сом компенсация берилген. Кийинчерээк тергөөдө анын колу 2010 жылы 11 апрелде тууганы менен урушуудан улам сынгандыгы аныкталганын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Социалдык тармактарда Кыргызстанда жихад жарыялаган аскер кызматкеринин өздүгү тастыкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгара кызматы билдирди. Аскер кызматкери учурда кармалып, ага карата тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн шектүүнүн жеке маалыматы ачыкталган жок. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги шектүү Ала Бука чегара отрядында мөөнөттүү кызматтагы 18 жашар жоокер экени жарыяланды. Колдонуучу 4 апрелде өз баракчасына бийликти кулатууга жана жихадка чакырган. Анын айланасында 6 адам топтолгону, анын 4-өө балдар үйүндө тарбиялангандар экени аныкталды. Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүндө 3 адам паротит, кыргызча айтканда тепке оорусуна чалдыкты. Алардын 3-өө тең 1 айылдын жашоочулары. Дарыгерлер оору Борбор каладан келген студенттерден жукту деп шектенишүүдө. Илдет күчөп кетсе, тукумсуздукка алып келүү коркунучу да бар. Дарттын алдын алуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Кененирээк кийинки сюжетте. Зарбалик айылында 3 адам паротит оорусуна кабылган. Алардын 2 мектеп окуучусу, бирөө студент болгон. Аталган илдет аба аркылуу жугуучу оору. Дарыгерлер илдет Бишкекте окуган студенттен жукканын айтышууда. Анткени 2 окуучу Борбордон келген студент менен байланышта болуп, алгач бул ооруга студент, кийин 2 окуучу да чалдыккан. Сразу эле карантин кылабыз, эч жака бастырбайбыз. Балдарды себеби башка жагына таслазинебесин, үйүнөн сразу маска меме кылабыз, мектепти сразу эле айтабыз, мына бала ооруп атыптыр, жолот келтирбейсиңер, анда мындай кылабыз. Анан мектептер кышыча эле маска менен жүрөт. Мектепти өздөрү да билет, хлорамин колдошу, ошондой болсо да дополнительный мен барып берип. Оору башталганда аймактагы мектептерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Илдетке каршы балага 1,5 жашында эмдөө жүргүзүлөт. Эгер эмдөө албаса, иммунитет начарлап, кулак астындагы без шамалдаганда пайда болот. Ошо жабып кетпеш үчүн подворный апка жасап атабыз. Главный биздики ошо подворный апка, контакт болбош үчүн. Анан кийин немесин мектептерде ошол чыккан Зарбалик мектебин бир сыйра караттык, профосмотр жасадык. Инфекционист келип бир сыйра көрүп кетти, лор врач келип көрүп кетти. Үстүбүздөгү жылы паротит оорусуна кабылган Ош облусу боюнча 7 учур катталган, анын 4-өө Кара Суу районунда болгон. Паротит күчөп кете турган болсо, тукумсуздукка алып келүү коркунучу да бар. Дарыгерлердин айтымында паротитке каршы вакцина жок. Бирок жайылтпоо үчүн саламаттыкты сактоо министри Дамира Ниязалиева чоң иш-чаралар бар экенин билдирди. Эгерде уже алатыйын сакайып кеткенден кийин азыр коркунуч жок. Эгерде дагы ошондой бир учурлар болуп турган болсо, саламаттык сактоо тармагына кайрылыш керек. Вакцинанын баары мындай борбордо сакталат. Анан ошо контакт болгондордун баары вакцинациядан өткөн. Контакт болгон адамдар вакцина алыш керек да 72 сааттын ичинде.
Паротит соо кишиге оорулуу чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, сүйлөгөндө аба аркылуу жугат. Чанда урынган буюм, оюнчук аркылуу да жугушу мүмкүн. Муун, ооз, шел кабыгы аркылуу вирус канга өтүп, бүт денеге тарайт. Шилекей, жыныс жана уйку бездеринде чогулуп көйөт, кайра канга өтөт. Көбүнчө 5 жаштан 15 жаштагы жаш балдар ооруйт. Паротит оорусу 18-20 күнгө созулат. Ооруган бала барып жүргөнү бакчада же мектепте 21 күн карантин жарыяланат. Альбина Жолоева, Дина Досумбетова, Айбек Ибрагимулу, ынтымак. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде жайыттарды жана мал чарбасын башкарууну жакшыртуу долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу ратификациялык мыйзам долбоору жактырылды. Кыргызстан менен эл аралык өнүгүү ассоциациясынын ортосунда кол коюлган келишимге ылайык Дүйнөлүк банк өлкөнүн жайыттарын жакшыртуу жана мал чарбасын өнүктүрүү багытына жалпысынан $15 миллион каржы бөлөт. Анын ичинде $7 миллион жакыны гранттык, $8 миллион ашуун жеңилдетилген насыя каражаты болуп саналат. Талкуу жүрүшүндө жайыттар өкмөт аралык келишимге ылайык ижаралык негизде башка өлкөлөрдүн убактылуу пайдалануусуна бериле турганы белгилүү болду. Мисалы, кыргыз жайыттары мурда коңшу Өзбекстан менен Тажикстанга берилип келген. Азыр ал келишимдин мөөнөтү бүткөн. Келишим мөөнөтү узартыла элек. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети бүгүн Кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыксыз аяктаганына баа берет. Комитеттин жыйынында өкмөт башчы Жомарт Оторбаев тиешелүү министрлер менен чогуу катышып, бул тууралуу Азаттыкка билдирген. Темир Сариевдин айтуусунда Кумтөр алтын кенин иштетүүнүн варианттарын канадалыктар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Комиссиянын жыйынтыгында жазганбыз, же сүйлөшүү менен макулдашып, кандайдыр бир башкаруу системасын өзгөртүүбүз керек. Же Сентерадан кетип, Кыргызстанга алып келип, 50% үлүштө биргелешкен ишкана куруп, кыргыз мыйзамы менен каттап иштетүү керек. Бирок эми 50% үлүш боюнча сүйлөшүү жок. Жогорку кеңеш 26 февралдагы жыйынында өкмөткө 1 ай ичинде Кумтөрдө биргелешкен ишкананы түзүү тууралуу келишимде, ал болбосо улутташтыруу боюнча мыйзамды алып келүүнү тапшырган. Эгер аткарылбаса, өкмөттү кызматтан кетирүү белгиленген. Светаке кыргыз тасмасы Нью-Йорктун Заманбап маданият музейинде көрсөтүлөт. Бул тууралуу кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдирди. Бүгүн 7 апрелде режиссер Актан Арым Кубаттын тасмасы Нью-Йоркто Манхэттендин Заманбап музейинде көрсөтүлмөкчү, деди фонддон. Светаке тасмасынын премьерасы 2010 Канн кино фестивалынын алкагында өткөн. АКШда тасма прокатка чыгып эле тим болбосо, Virgin America каттамынын учуучуларына көрсөтүлүп, DVDге чыгарылган. Сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматты биздин сайтта да жайгаштырылган. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Мен сиздер менен 18:00 чейин коштошом.